Көз дарыгери Азиз Юлдашев 3 баланын атасы. Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду уюштурган иш-чараларга байма-бай каттап турган үй бүлөлөрдүн бири. Азиз мырза балдарын 2-3 жаштан баштап түрдүү акцияларга чогуу алып барып баштаган. Себеби бала кичинесинен ата-эненин кылганын туурайт деген ойдо. Кайрымдуулук акцияларын алып баруусунун башкы максаты балдарды жашынан кайрымдуу, мээримдүү болууга үйрөтүү. Мындай кавычкага айтканда расходуна деп акча берилген да. Мектепке барган учурда дагы колдонгондон ошо мисалы 100 сом берсең, анын 30 сомун, 20 сомун алып коет. Ал уже көнүп калды буга. Кээ кезде сурап коет, неге бир гана 50 сом депчи. Биз айтабыз, эң аз болгондо 50 сомдон салгыла, андан ары көп болсо көбүрөөк салгыла. Жок дегенде 50 сом болсун деп, бизге адат болуп калды да, күнүмдүк салганыбыз ушундай. Туура тарбия бере атабыз деген ойдобуз. Ушундай финансылык сабаттуулук жагынан аз болсо дагы үнөмдөгөндө колундагы акчаны ысырап кылбай, керектүүсүн колдонуп, керектүүсүн кайрымдуулукка колдонушун үйрөтүү максатта. Экономист Расул Тилеевдин айтымында өнүккөн мамлекеттерде балдарды финансылык сабаттуулукка мектепте окуп баштаган деле сабак катары кирет. Алар орто мектепти аяктаган деле финансылык жактан сабаттуу болуп, каржы маселесинде көп көйгөй болбойт. Ошондой эле балдарды акча каражатын туура бөлүштүрүүгө ата-эне дагы өзүнүн мисалында көрсөтүү керек. Мындай балдарды кички кезинен бери кандайдыр бир бизнес кылууга коёндорду багып, мындай мисал жер жемиштерди мындай өстүрүп, аларды сатып, ошого шыгы болсо, аны мындай колдоп туруш керек. Жеке бюджеттин өздөрү мындай башкарганга мындай мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да. Жөн эле мындай акчаны бербестен, аларга мисалы үчүн ошол эле мындай алган акчасын эмнеге коротту, ошол эле ата-эне кандай акчаны кандай табат, жана аны кандай пайдаланат, жана ошондой эле кайрымдуулукка кандайдыр бир балким өзүнүн мындай бюджетинен 1% болобу же 2% болобу, ошону сөзсүз түрүндө мисалы үчүн мындай кайрымдуулукка же жакшы иштерге жибергенин жана сарптаганын көрсөтүшсө, бул балдарга мындай эң чоң мындай тарбия болот деп койсок болот да. Анан кийин жөн эле кайрымдуулук кыл деп айта берсек, бул эч кандай таасир бербейт. Дүйнөлүк практикада чоң ишкерлер тапканынын бир канча пайызын такай кайрымдуулукка беришет. Бул илимде изилденбесе дагы жазылбаган эреже. Анткени адам канчалык тапканы менен бөлүшүп, кайрымдуулук кылса, ошончолук киреше көп кире баштайт дейт адистер. Зымырат Эркинбекова, Жолборс Пайзылдаев, Марал ТВ телеканалы.